мектептерге топтобош керек да. Өзү кыйынчылык болуп атпайбы? Кыскасы 6 неберем азы эме окуйт мектепте. 6 эм топтоп келди, жок дегенде 100 сомдон бергенде деле 600 сом пул кетип калат. Даже иногда фондтун деле акчасы калып кеткенге калабыз. Ошол кеңеш деген ким булар? Ошол ата-энелерден түзүлгөн демеси бар өзүнүн. Мыйзамдуу булар? Мыйзамдуу. Эч кандай бир тыйын родительдердин акча чогултпайт да сиздин. Азыр мисалы сиздин ушунча окуучуңуздун ата-энеси бар, ошол боюнча сиз жалган сүйлөбөң да. Жалган сүйлөбөйм, мен мисалы үчүн окуучулар акча жыйнаганын көргөн жокмун. Ата-энелер да бир тыйын бербейт. Жок, бербейт. Кайсы мектептерде окуйт балдарыңыз? 27-те. Канча балаңыз окуйт 27-де? 2. 2 балаңызга канча чогултуп атат? Bir balama 600, bir balama 800. Bir balага өткөндө 600 сомдон чогулттук. Эми андан сырткары эми фонд деп дагы 300 сомдон атат да. Мектептен болуп атат бул? 27-чи ХБКда. Сиздин канча балаңыз бар өзү негизи? Мен 27-де 3 балам окуйт да. Өздөрүнчө комитеттин дагы бир нерсеси чыгып тур го, эми родительский неле деген чыккан, короче. Камкордук кеңеши деп уюштуруп алганбы? Родительский комитеттерден үстүнө биз камкордук кеңеш болуп алышыптыр да. Фонд сонун эч нерсе жок да мектепте уюшулган эмес. Эми быйыл дагы өткөндө Сиздерде ата-энелер фонду жокпу? бизде мына пандемия башталганда токтогон. Таптакыр мүмкүн эмес деп көтөрсө дагы жоюп койсо болбойбу ошону? Ошондо деле бардыгы эле бербейт ата-энелер. Колунан келгендер берет. Копилка. Жок, андай жок. Жанагы мелге деп. Эми охрананы дагы биз жазып атабыз. Мамлекет тарабынан бөлүп берсе штат деп, эми ошону карап атышат. Бирок мамлекет тарабынан бөлүнүп элек. Сиз бул 27-чи мектепке толук жооп бересиз. Бизде эч кандай акча чогултуу андай жок деп. Андай мыйзамсыз жок да. Андай акча жок мыйзам. Мына сөздү айтканга мени мажбур кылып атасыз да. Копол болсо да мен муну телекөрүүчүлөр көрсө керек, кечирим сурап болсо да айтам. Ата-эненин чөнтөгүндөгү акчага ата-эне өзгө. Мектебибизде эми фонд бар эми. Боорго жанагы чарбалык буюмдарга аяк буякка деген акча жыйлар жок. Мектепте ата-энелер камкорчулар кеңеши бар. Ошол камкордук кеңешинин иши так өзүнүн нормасында болсо бул көйгөйлөр чыкпайт эле деп кесе айтылам. Эми ошол ата-энелер менен бул баягы адамдар мындай да, туура эмес түшүнөт баягы фонд деп койсо эле фондду баягы фонд бул biz özümüz çoğultup mektepke ayağı jardan berdik biz. Birinci yıl mektepke bergenimiz biz eme kıldık. No plaşatkalarda kurduk, meşebesini sorunuzda. İkinci yıl biz no mektepin içinde 4 tuvalet kurduk. Sırtlayla tuvaletler var içinde. 4. Kişineki birinci kattan 4. katga çeyin. Bule ata-enelerin akçası da? Ata-enelerin akçasından jardan benim. Ata-eneler rahmat düşünce jardan beri otat. Köpçülük mekteplerde kamkorduk kengешинин жетекчиси жана мүчөсү болгондор ата-энелерден топтолгон акчаны өздөрү айлык кылып эмгек акы кылып чыгарып алгандагы учурлар кездешиши ыктымал. Мындай мүчүлүштүктөр ошол мыйзамды так окубай эле ооз эти сөз менен эле жашай бергендикти айтып жатат да. Ата-энелер камкорчулар кеңеши менен жыйналса ал мыйзамдуу.